Арбаңыздар Уюткулуу Кыргыз журтун Чак Түш маданий программасы назарыңыздарда. Бүгүн Манас күнү. Андыктан бүгүн биздин темабыз манасчы Уркаш Мамбеталиевдин чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылабыз. Алды менен конокторду тааныштыра кетели. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун аспиранты Жанара Сагындык кызы жана ошондой эле биздин жаш манасчыбыз келечектен көптү үмүттөргөн манасчы жигиттерибиздин бири Аманбек Буркан уулу келип отурат. Урматтуу коноктор, алгач биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Мына аты айтылып тургандай Уркаш Мамбеталиевди бүтүндөй кыргыз журтчулугу, ал эмес кошуна өлкөлөр, башка манас сүйүүчүлөрдүн бардыгы тааныйт. Бул киши өмүр бою ошол Кыргыз улуттук филармониясында иштеп, кызмат кылып, жалаң манас айтуучулук менен манаска өмүрүн арнады. Кыргыз журтчулугуна бир кезде манасчылар калбай калды, манасчылар чыкпай калды дегенде ушул Уркаш атабыз манасын айтып күпүлдөп, жалгыз өзү сайрап элге жеткирип турду да. Анан негизи эле ушул Уркаш Мамбеталиев атабыздын чыгармачылыгы боюнча келгенде классикалык изилдөөлөр деп мына биздин маңдайыбызда жакшынакай китеп турат. Сиз түзүүчү экенсиз, изилдегендер кимдер дегендей. Негизи ушул боюнча сөз кылып берсеңиз да. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга биринчиден чоң рахмат. Бул Уркаш Мамбеталиев жөнүндө айтканда, албетте биздин кыргыз элинин баягы өзеки чыгармачылыгы, анын ичинде көрөнгөлүү, уюткулуу, бизди дүйнөгө таанытып турган манас эпосу жөнүндө сөз кылып кетишибиз абзел. Бардык манасчылар, биздин классик манасчыларыбыз, Чобийке манасчы, Багыш Сазанов, андан бери келсек Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаковдордун бардыгы ушул манас эпосун өздөрүнүн баягы тагдыры менен байланыштырып, өмүр бою ушул манасты элге жарыялап, элге таратып келишкен да. Анан ошондой манасчыларыбыздын бири бул Уркаш Мамбеталиев. Бул билесиздер, бул коомчулукка Илимдер академиясы ошол манасчылардын варианттарын, андан тышкары төкмө акындар, акын жазуучулардын варианттарын кайрадан жарыялап келет. Кол жазмада, мисалы Улуттук Илимдер академиясынын кол жазма фондусунда бардык элге белгилүү манасчылардын кол жазма варианттары сакталган да. Биздин милдет, мен ошол Улуттук Илимдер академиясында илимий кызматкер болуп иштеп турган учурда биздин милдет ошону элге жарыялоо болчу. Ошондой максаттарыбыздын бири мына Уркаш Мамбеталиевдин айтуусундагы манас эпосунун вариантын басып чыгаруу. Ушул иш мага жүктөлгөндүктөн бул кишинин өмүр баянын, анын ошол мурда чыккан манас эпосу боюнча үзүндүлөрдү, анын ичинен Смета эпосун кайрадан басып чыгардык. Анан бул классикалык изилдөөдө бул Уркаш Мамбеталиевдин бул вариантынын өзгөчөлүгү эмнеде? Мисалы, Уркаш Мамбеталиев өзү 1934 жылы Ысык көлдүн түп районундагы Талдыз суу айылында жарык дүйнөгө келген. Анын бала чагын жөнүндө айта кетсек, атасы Мамбеталы согушка кетип кайтпай калгандыктан, ал аталаш агасы, то есть атасынын агасына колунда чоңойгон. Бул Уркаш Мамбеталиев атабыздын баягы манасчы болуп калыптанышына өмүр баянын баягы сар эсеп салып карап көрсөм, апасынын тийгизген таасири чоң болгон деп айтылат да. Анткени ошол кыштын узак түндөрүндө апасы балдарына тажабастан элдик дастандарды, элдик жомокторду тажабастан айтып берген да. Ошондон баштап баягы Уркаш атабыздын элдик өзеки чыгармачылыкка кызыгуусу артып, өзү дагы элдик дастандарды укканын кайрадан элге баяндап айтып берүү жөндөмү бар экендиги байкалат да. Ошондон улам анан мектепти аяктаган соң бул жактагы Күрөңгеев атындагы жайын бүтүп, анан кайрадан Ысык көлдө областтык драма театрда иштеген экен да. Музыкалдык окуп бүткөн экен. Ошондон баштап анан демек драма театрда иштегенде сөзсүз түрдө адамдын артисттик касиети,
анан ачылат да, андан ал тилекке каршы ал драма театры жабылгандан кийин филармонияга келип кабыл алынып өмүр бою мынакей 20 жылга чукул ошол филармонияда эмгектенген экен. Ал жака ким болуп кабыл алынган? Манасчы, солист. Мына атель айтып тургандай, демек Уркаш Мамбеталиев атабыз өзүнүн өмүрүн баягы манасчылык менен байланыштырган. Эми мунун манасчылыгы кандайча башталганы жөнүндө айтып кетсек, баардык эле манасчы аталарыбыздын өмүр баянына көз чаптырсак, түш көрүү деген мотив бар, билесиздер. Түш көрүү менен жеке эле манасчыларда эмес, акындарыбызда дагы, мисалы Токтогул, улуу акын Токтогул Сатылганов дагы түшүндө ошо 40 жигит 40 кыздын арасында сайрап ырдап, анан ошондон кийин төкмө акын болгон деген бар. Ошондой эле Барпынын өмүр чыгармачына кайрылсак да ушундай варианттарды кездештиребиз да. Бул Уркаш Мамбеталиевде дагы бар ошондой түш көрүү мотивичи. Ал түшүндө ошо Бакай атага жолугуп, андан бата алып, анан Манасханга ант бергем деп өзү эскерүүсүндө айтат экен да. Бирок мунун чыгармачылыгын карап көрсөк, түш көрүүдөн мурун анын баягы өзүнө сиңирген жомоктуу дастанды кайрадан элге жайылтуу, ошондой эле классик акындардын Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаковдун варианттарын кайрадан өзү дагы кошумчалап, импровизациялап, кайрадан элге жайылтууну көбүрөөк көрөбүз да, түш көрүүгө караганда. Мунун чыгармачылыгын ошо изилдеп кайра жарыялоодо ушул нерсени байкадым. Анан бул китептин өзгөчөлүгү, бул өспүрүм балдар үчүн, баягы мектеп курганда балдар үчүн өтө жетик тилде жазылган деп айткым келет да. Бул мектептерге да таратылганбы? Мектептерге бул 500 экземпляр көлөмүндө чыккан, нускада 500 нускада. Мектептерге азыр бардык китептер, академиядан чыккан бардык китептер таратылып жатат. Ушул учурда Салкар акындар чыкты, классикалык бирок мамлекеттик тилде өнүктүрүү программасынын негизинде чыккан да, бизге ошол чекти койгон да, 500 көлөмдө чыгаргыла деп. Бирок албетте республикабызда канча мектеп бар, баарына жетпейт. Бекер таратылат. Жакшы. Эми мына Аман мырзага келели. Негизинен жакындан ушул Уркаш атаны биздин замандаш болуп калбады Уркаш атабыз. Мындай көрүп калдыңбы? Албетте, бул айтат элем, ошол замандашың болсом да, бир көрүшүп, ал менен бир кучакташып, бир өбүшүп, мындай жете алышкан же болбосо кол алыша алган жокмун. Ал инсанды көргөн жокмун, бирок мен Уркаш атабызды ошол учурда кандай бир кыргыз кыйын күнгө кабылганда ар бир уулу айлансын чагылганга дегендей, ошол учурда бир манас жок кезде жалгыз манасчы болуп чыкканы бул эң чоң патриот деп эсептейм. Андан тышкары бул Уркаш атабыздын өмүр таржымалын, анын биографиясына көз чаптыра турган болсок, өтө эле оолу, өтө кызык, ары татаал мындай окуяларды кездештирет экенбиз да. Ал инсан өзү айрым маалымат булактарынан окуп калган. Ошол өзүнүн небересин жетелеп алып келем деп, башка бир тамашалуу окуялар көп болгон, башка бир кызды жетелеп үйүнө алып келип алыптыр депчи. Андай учурлар да болгон экен. Негизи бул Уркаш атаны мен кандай деп элестетем? Уркаш атабызды ошол учурдагы улуу манасчылардын жолун жолдогон улуу манасчы деп эсептейм. Анткени анын айткан ар бир сөзү, таасын айтылган сөздөрү бул ар бир манасчы уга турган, ар бир манасчы Уркаш атабыздын сөзүн укпай, Уркаш атабыздын маназын укпай манасчы боло албайт деп айтат элем да. Туура. Өзүңүз айтып кеткендей, чындыгында Уркаш атабыздын тамашалары, окуялары көп болгон. Келдөөк агабыз да айтып калат да, чоң иштешип калган. Өзү дейт, кишинин атын билбейт дейт. Филармониядан чыгып келип атып өзүнүн костюмун кармап, костюмчан кишини көрдүңбү деп коет дейт. Ал аты ким эле десе, билбейм, костюмчан киши депчи. Ушундай бир өзү шашма мүнөз. Ал эмес, бир кезде бир жөнөкөй Мария, просто Мария деп бир сериал чыгып кетпеди беле? Ал сериалдын модасы башталган убак эле да. Ошондо үйүнүн эшиги ачык экен. Сериал көрүп отуруп, уруулар кирип, тону алып кеткенин билбей алыптыр да. Карабайсызбы, ушундай ал өзү дили таза киши, ал ойлогон эмес да андай болоорун. Анан ушул от жаккандан, газга от жаккандан коркчу экен да. От түтөткөндөн коркуп, үйүндө эч ким жок болсо, чай кайнатып ичпей отура берчү экен. Анан ошол апабыз чайын дамдап, камдап, бамдап,
жакшынакай кылып анан кийин кетчү экен да, болбосо ошо от жаккандан коркуп отура берчү экен. Ал эмес бир гастролдорго чыгып келгенден кийин Тууганбай ата да айтып калчу эле, үйүн таппай калчу дейт. Анан ой Уркаш кайсы үйүң кай жерде эле, ой ушул микрорайондо эле деп. Анан издеп таппай калганда аялдын атын айтып кыйкырчу эле дейт, ой балача каяктасың депчи. Анан ушул нерсенин өзү эң таза баяу мүнөз экенин билдирет да. Уркаш атабызды биз көрүп сөзүн угуп калдык. Ушунчалык балакыял биз менен отуруп сүйлөшүп, өзү каткырып күлүп, ушундай черди жазган киши эле. Мына ошо кишинин өзүнүн негизи жазма акындыгы да бар эле да. Анан сиздерге түзүүчү болуп аткандан кийин бул киши өзү жазганды билгенден кийин балким мындай оор болгон эмес болуш керек, жеңил эле болгон чыгар. Балким өзүнүн жазып кеткендерин кандай болду ушул жак? Чындыгында Уркаш Мамбеталиевдин вариантын жарыялоодо башка манасчылардай, мисалы кээ бир манасчылардын жазуусу жыйноочулар баягы латын алфавитинде жазышкан да, жыйноочулар типти баягы биз орус алфавитин өтө эле кезде жазылган материалдар. Аларды окуш чындыгында кайрадан жарыялоо абдан татаалдыкты туудурду. Кээ бири араб алфавитинде жазылган. Араб алфавитинде жазылгандарды окуш чындыгында өтө оор. Латын алфавитинде баягы биз англис тилде окуп билгендиктен кичине окуй алабыз. Араб алфавитинде жарыялоону абдан кыйын. Анан айта кетчү нерсе, ошол нерсе баягы бизден Омар Сооронов агай окуйт да, Илимдер академиясына арабчанычы. Ал көп нерсеге жардам берет. Бул Уркаш атабыздын вариантын жарыялоодо чындыгында жеңил, өтө оорлук туудурган жок деп айткым келет. Биринчиден китептер мурда басылмадан чыгып жүргөн. Манастын 1000 жылдыгына карата Семетей варианты өзүнчө китеп болуп чыккан. Экинчиден бул Уркаш Мамбеталиев өзү кагазга көгөрү жазып баягы түшүрүп берген да, өзү жазып Илимдер академиясына тапшырган. Баягы өзү айткан вариантты кайрадан өзү түшүрүп Илимдер академиясына тапшыргандыгы бул өтө баалуу нерсе да. Кол жазма фондусунда сакталып турат, ошо Уркаш Мамбеталиевдин өзү тапшырган варианты 4 китептер көлөмүндө сакталып турат. Анан бир ушундай бир жыйналышка барганда манасчыларыбыз нааразы болгон учур болду эле, азыркы учурда манасчылар. Сиздер мурунку эле манасчылардын варианттарын кайрадан жарыялай бересиздер. Азыркы биздин учурдун манасчыларын эмнеге жарыялабайсыздар деген мындай доомат десем болот. Ошондой койгон учурга күбө болгон. Ошондо айтканыбызда биз мына ошол Дункан Койчукеев, Акмат Рысмендеев деген манасчылар турганда, алардын эмгектери жарыялана элек учурда баягы муун деген бар да, ал муунду аттап кетип, ал ата бабаларыбыздын эмгегин көнүскөдө калтырып, азыркы манасчыларыбыздын эмгегин жарыялай албайбыз. Бирок сиздердики дагы жарыяланат буюрса. Ошол манасчылар айтып кетерим, сиздер да өзүңүздөр кол жазма түрүндө азыр мына техника өнүккөн заман беришсе, кол жазмага өткөрүп беришсе, бул кийинки муун үчүн жарыяланганга абдан бир сонун нерсе болот эле да. Ушул нерсени айткым келет. Жакшы. Мына ошол Дөөлөт Сыдыковдуку Семетей боюнча чыкпадыбы, китеби чыкты. Таланталы Бакчиевдики чыкты, Манастын ашы деп. Ар бир манасчы чындыгында өзүнүн варианты менен айтып топтой берсе, өз убагы келгенде чыгат болуш керек дейбиз. Анткени өзүнүн убагы, өзүнүн жолу бар да, ар бир нерсенин орду бар дегендей. Эми Аман мырза мына манасчы болуп, элибизге манас айтып, ар бир кыргыздын жигитин, кыз уландарын манаска шыктандырып аткан убагың негизи эле ушул Уркаш атабыздын жолун жолдоп. Мындай айтканда, ошол Уркаш атадан баштап байыркы теге Рамандын ырчуулуна чейинки манасчылардын бардыгын манаска кирген адам ошолордун баарын устат катары тутат да. Андыктан ушул Уркаш атабыздын анда сөз кылып аткандан кийин бир манас айтпасак болбойт да. Албетте. Ошол Талчокудан айтып берейин, Талчокудан өзүндө. Ошо Манастын баягы Алмамбеттин баянынын башталышы, ошо Алмамбеттин Манаска таарынып өзүнүн арманын айткан жеринен айтайын. Уркаш атабыз да ушуну көп айтчу эле, Талчокудан айтайын депчи. Анан Талчоку деген жер экен,
тал чоку жайын сурасаң, текиринде теке бар, адырындаң арқар бар, ар жағындаң аю бар, аябаған жереген, бөксөсүндө бөрү бар, муну ошондо карачы, кагылайын эр Манас, Алмамбет менен эр Чубак, тал чокуга барганда, тал чоку жайын сурасаң, басып адам барбаган, тал чокунун бөйрөк таш, так ошондо жанагы бөйрөк ташка барганда, үстүнө чоң жоруң уя салыптыр, тегерегин ычкырып ажыдар кур чабалыптыр. Ажыдарды көргөндө Алмамбет Чубак кегиз, кептен тилден таныптыр, өзүң көргөн шер Манас, ошондо Зулпукордуң алыптыр эй. Зулпукор жайын сурасаң, шилте бирсең бөтүп кеткен, шиберге койсоң өрт кеткен, кансыз кынга кайтпаган ушу турган Зулпукор, эми аганыкындан суруп алыптыр, ажыдардың ошондо эки бөлө чап салыптыр эй. Кайранганаң ажыдар көз ачымда качты дейт, Алмамбет Чубак кегиз умачтай көзүн ачты дейт эй. Тал чокуга барганда, тал чокунун бөйрөк ташка барганда, ала кандай каты бар, ал катынын ичинде 3 адамдын аты бар. Убул кусу ким ачкан, Искендер Зулкарнайым бир ачкан, андан кийин ким ачкан, эң Азирет Алы бир ачкан, андан кийин ким ачкан, Сулайман Сурагалам деп андан кийин бир ачкан, андан бөлөк бир да жан бир да басып барбаптыр. Андан кийин ошондо Айкөл Манас шер ачкан эй. Тал чокуну көрдүңбү, күгүм кире күн батып, тал чокунун баянды, мен айтамын баянды, эрендер кайда баянда, мен айтайын баянды. Тал чокуга барганда, жатып уйку кандырып, тулпарларды чалдырып, кайрангандан эр Манас жожомокту баштаптыр, жожомокту баштагап, баштап туруп ошондо кайран алмаң ен айтат, муну ошондо кеп айтат эй. Кечегисин сурасаң, Азиз хандын жалгызы 6 жашка келгенде, ажыдардан окуган 6000-дин ичинен 6 бала бир калып, муну ошону көрдүңбү, кийинки жылың ошондо 7000 бала бир барып, 7 бала бир калып. Андан кийин ошондо 10.000 бала бир калып, 10дун бири бугалып эй. 10дун бириң эр коңур, дагы бири Шыпшайдар. Шыпшайдар жайын сурасаң, караңгыда эненин көзүн баспаган. Коңурбай жайын сурасаң, кебез белбу кең өтүк, кечилдин каны Коңурбай, кел берсиген тоңуздай. Муну ошону көрдүңбү, кайранганаң алакең, ошондо кайранганаң Алмамбет кара динден ак болуп, келмеге тили так болуп, ошондо колун суга салыптыр, колдар атын алыптыр, бутун суга салыптыр, буттар атын алыптыр, боюн суга салыптыр, бойдар атын алыптыр, кайранганаң Алмамбет намаз окуп гана жатыптыр эй. Баракелде мынакей ошондой аталарыбыздын ушул айткан манасы улам кийинки муунга жете берет, улана берет демекчибиз. Негизи эле ушул сиздер түзүп атканда, изилдөөчүлөр изилдеп атканда ар бир манасчынын эми көңүл борбор изилдөөчүлөрдүн ушунда болуш керек. Манасчынын манасчыдан айырмасы. Сагынбай Саякбай, Тыныбек Чойке, Жусуп Мамай башкаларды айталы. Уркаш абабыздыкы кандай экен? Айырмачылыктары бар болуш керек.
Бул Уркаш атабыз жана жогоруда айтып кетмедимби, манасчы болуп калышына эки нерсе таасир эткен да, күчтүү таасир эткен. Биринчиси баягы оозеки баянды угуп кайрадан элге айтып берүү, экинчиден адаби китептерди окуп жаттап аткаруучулук касиети элге таратуу. Анан бул манасчы атабыздын негизи вариантында Саякбай Каралаев менен Сагынбай Орозбаковдун вариантына үндөштүгү бар да, окшоштугу. Себеби алардан таасирленген, алардын китептерин окуган. Андан сырткары Саякбай Каралаев менен жолугуп, ошондон жолукканда, ал кишиге жолуккандан баштап анан баягы манасчылык өнөргө эт бети менен кирген деп айтсак болот да. Анан жогоруда айттым, өзгөчөлүк ошо бул тили абдан жөнөкөй. Сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз, өзү мындай баяу мүнөз, бала кыял дедиңиз. Ошол сыяктуу эле чыгармасы дагы ошондой. Жеткиликтүү тил менен да. Муну 5-класстын окуучусу окуйбу, 8-класстын окуучусу окуйбу же 1-класстын окуучусуна ата-эне окуп берүүбү түшүнүктүү тил менен жазылган. Жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен дейбиз го кыргызда, ошондой тил менен жазылган. Андан сырткары сөзсүз түрдө манасчы болгондон кийин өзүнүн баягы вариантын кошот. Кандайдыр бир окуяда, мисалы манастын төрөлүшү, бала чагы же болбосо чоң казат, кичи казатта сөзсүз түрдө айтуучу катар өз вариантын кошуп кетет да. Аны эми бул манасчы Уркаш Мамбеталиев жөнүндө атайын илимий изилдөө иш жазгандар таап чыгышы керек да. Андан сырткары бул Уркаш атабыз манасчы ана болбостон акын дагы болгондугун билебиз. Көптөгөн 9-10 жакын китептери чыккан. Ошол эле Арча жыты, Ашуу деген китептери чыгып, көптөгөн эл артисти деген наамды алган. Андан тышкары манасты башка өлкөлөргө жайылтууда абдан көп эмгек сиңирген манасчы катары белгилеп кетсек болот да. Бул акын, бул манасчынын ошо жыйноодо мен Канат Уркашевич менен байланышып жүрдүм. Бул материал жарыялоодо. Уулу менен, ал ошол азыркы учурда Диний тарбия жана спорт академиясынын профессору. Ал киши дагы ошол, ал айтат, бул кишинин дагы жарыяламай турган, мисалы Сагынбай Орозбаковдун вариантын кайрадан өзү айткан 28 сааттык жазылган аудио эмеси бар да, диски, ал алтын фонддо сакталуу. Аны дагы жарыялаш керек. Анык Сагынбай Орозбаковдун вариантын кайра Уркаш Мамбеталиевдин айтуусунда деп жарыялаш керек да. Толук айтып чыккан 28 сааттык көлөмдө да. Анан ошондо Канат Уркашевич айтат, муну мен өзүм жарыялайын деп аракет кылып көрдүм, бирок өтө татаал экен, ага атайын баягы угуп берген адистер тартылбаса абдан татаал экен дейт. Андан тышкары дагы белгилей кетчү нерсе, Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин жөнүндө дастанды Уркаш Мамбеталиев ошо манастын мотивине салып, манастын обуна салып айткан. Бул дагы өзүнчө бир факт. Азыркы доордогу эле баатырларды. Ушул жерден дагы бир кошумчалоо айтып кетейин. Бул Уркаш атабыздын дагы бир өзгөчөлүгү. Анын ошол өзүнүн үнүндө болгон да. Маселен, Саякбай атабыздын аудио записин уга турган болсок, же башка манасчыларды уга турган болсок, алардын мотиви же болбосо кандайдыр бир угууну, анын тембри бир башкача да. Баары бир тембрде айткандай да. Ал эми Уркаш атабыз ушул жерде бир чоң революция жасады деп айтсак болот да. Анткени анын угууну, анын айткан маназы да бир башкача да. Деп туруп баштап турган ошону үндү түшүрбөй туруп чоң менен баштап турган, чоңойтуп кеткен учурлар болот. Чоң менен айтып, ошол эле бир тембр менен айткан учурлар болгон да. Бул башкача айтканда, бул Кудайдын жараткан бир улуу, бир мындай касиеттүү инсандардын бири деп айтсак да жаңылбайбыз. Андан тышкары бул эже айтып кеткендей, бул ырларынан, маселен азыркы учурда 2-класстын китеби же болбосо 1-класстын алифбесинен ошол учурда ырлар бар. Маселен, Боорукер кыз деген ырында ошол жол бөгөп кокус жолукту кайран депчи, жонулдуй түштү жол борсой тайган депчи. Анан ал күткөн беле адамдан жардам деп, адам короого камалып калса, анан ошол учурда үйөсү келип соёлду дейтин ишин тоёл десе, анан баягы кыз ошо кой ата сойбой, кой бер эликти деп анан кой берип жиберген учуру бар да. Бул дагы мындай ошо балалык сезим менен жазган деп ойлойм да. Мына ошол нерселердин баардыгы балага жакын болгону, анан бул киши жанагы оркестрге да салып доулубас менен айткан да. Өзгөчө анысын биз бала кезде ошол радиодон угуп,
Манас өзүнчө берүүсү бар эле. Ошодон укканда дууласы менен андан бетер баягы сүрдүү бир барандуу башкача угулуш эмес беле. Андан тышкары бул ошол учурда мындай кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө салым кошкон бул чечен айтыш деген ачылган, баарыбыз билебиз. Ошол учурда чечен айтышта ошол чечен айтышка да калбай, ар бир чыгарылышында ар биринде барып мындай жөнөкөйлүгү да ошол учурдагы ким жаш бала айтышабы, кары айтышабы, мындай баарына мындай келген киши болгон экен, инсан экен. Маселен, ошол азыр деле YouTube'дан карасак болот. Ошол жерде чечен айтыш деп жазсак, ошондо Амантур агай менен азыркы Рыспай агайдын айтышында ошо Уркаш атабыз ошол жерге келип өзү көрүп, ошол оюнга, ошол кызыкка, ошол тамашага өзү батып кеткен. Кошо аралашып күлүп, каткырып. Мына бул өмүр бою филармонияда иштегени дагы бул чоң таасир. Анткени эл алдына чыгып кайрадан Манасты айтып бергени бул жанагы ким айткан аткаруучулук жөндөмдүн бийиктиги да. Аткаруучулук жөндөмү 20 жылдан ашык филармонияда иштешти, бул өтө чоң убакыт. Мен эми Аманга да бир суроо бергим келип турат да, мына манасчы катары ар бир манасчы өзүнүн вариантын айтып атпайбы чыгарып. Эми бири-биринен кантип ушул өзгөчөлөнүп, эгер вариант менен чыгарсаң, анда Саякбайдан ашырыш керекпи? Ашыкча кылып өтүш керекпи? Же өтпөй өзүңкү деп айрым чыгарыш адамдар керек? ушул нерсеге баш жетпейт. Бул Манас деген анын өзүнүн вариантын чыгарып алса, анан Манас деген жомок деп айтышат да. Бул өзүнүкүн айтат, бул өзүнүкүн Ооска келгенде айтып берет деп. Жок, андай эмес. Ооска келгенде айтпайт. Өзөктүү идея, өзөктүү окуя бир. Мисалы, Алмамбеттин ушул Казакка келип, андан кийин ошо Кыргызга келгени, Манаска келгени, ошо Бир эле алар. бир эле багытта өзөктүү окуя. Маселен, ошол Кытайга баткан жок, ошо Казакка баткан жок. Анан кийин ал Кыргызга, Манаска батып атпайбы? Алакандай Кыргызга. Анан ушул эле окуяны ар ким ар кандай сүрөттөйт. Мисалы, мен деле башкача сүрөттөшүм мүмкүн. Мисалы, ошол Алмамбет, мисалы мен Манас айтып баштаганда, мен ар кандай ар бир адамдын өзүнүн идеясы болот да. Мисалы, мен элестеткенде, мисалы, Ала тоону элестетип баштай болушум керек. Балким көк чаякты элестетип башташым мүмкүн. Балким сиз башка нерсени элестетишиңиз мүмкүн да. Анан ар ким өзүнүн элестетүүсүндө ошол окуяны баяндап ачып бериш керек да. Бул мисалы баяндоодо Уркаш атабыз ал өзү баяндап жатканда, мисалы көркөм сөз каражаттарын колдонгон, жана ошондой эле анын философиялык ой жүгүртүүлөрү да бир башкачараак болгон да. Мисалы, илгеркилерден алган, андан кийин өзүнүн дагы азыркы ошол учурдагы совет учурундагы сөздөр менен да мындай аралаштырып кеткен учур болгон да. Мисалы, сайып жүрүп тал кылган, салып жүрүп там кылган деп жатпайбы? Анан салып жүрүп там кылган деген ал учурда боз ий болсо кайдан там салмак эле. Мисалы, ошол нерселерди алып келип атпайбы? Бакай Манасы сайып жүрүп тал кылган, салып жүрүп там кылган депчи. Мисалы, кандай сүрөттөө, эмне деген философия деп айтсак болот да. Анан бул жерде өзөктүү идея бир эле. Анан ар кимдин варианты дей турган болсок, ал болгон сүрөттөө, көркөмдөө, көркөм сөз каражаты. Анан ушул эле нерсе, мисалы, ушундай бир жөнөкөй эксперимент кыла турган болсок, мисалы, бир бөлмөгө, караңгы бөлмөгө бир жаныбарды алып келип, андан кийин он адам 10 жагынан келип туруп, 10 жерин кармап, анан кийин сүрөттөп бериш керек да. Мисалы, ал деле Манас ошол нерсе дейт да. Мисалы, пилди алып келип, бир окуя, ушул икая окугам. Ошондо караңгы бөлмөгө алып келип, ошондо пилди карматат экен да. Билбеген адамдаргачы. Бири бутун кармайт дейт, жоонсан. Бири мурдун кармайт дейт, бири мүйүзүн кармайт дейт, бири куйругун кармайт дейт, бири пилдин өзүнүн денесин кармайт дейт. Анан чыкканда бири айтат экен: "О, пил деген зор экен" дейт экен. Пил деген чоң экен дейт, баягы денесин кармаган. Анан айтса: "Жок, ал пил деген түп-түз эле турат экен" дейт экен. Бири болсо: "Ой, анын мурду узун экен" дейт экен. Талашат экен да. "Жок, ал деген ичке эле бир нерсе экен, жылаанга окшогон" дейт экен, куйругун кармаган. А бири болсо жанагы мүйүзүн кармаганда бир жырткыч экен дейт да. Анан баарын аралаштырып келгенде бир чоң пил пайда болуп атпайбы? Ар биринин сүрөттөөсү чын да. Ооба. Ар адамда ар башка ой болуп жатат да. Ошол ойлорду бириктирип келе турган болсок, өзөктүү идея, өзөктүү окуя бир эле. Мына ошону айтып калчу эле да. Мына манасчылар дейт, кээ бири айлантып келип айтса, кээ бири ошол эки сапка эле батырып койгон. Маселен, чимире кармап томпойду, чийинди карап тоң койду дейт. Бул өзү ошол эки сап кылып жетиштүү сүрөттөлдү дейт. Мынакей ошол оюнду ойноп атканда кандай сүрөт көз алдыңа тартылат. Ансыгарда кээ бир манасчылардын көркөмдүгү, өзгөчөлүгү бири-биринен айырмаланган ушул болуш керек. Назаркул Сейдирахманов деген агабыз бар. А кишинин дагы өзүнүн вариантын айткан бир керемет кооз саптары бар да. Албетте, ошол аксакал жөнүндө айта турган болсок, ал атабыз ошол Манас айтып жатканда, мисалы,
көйүү жалган көйүү ичин көпчүлүктүн көнү үчүн деген сөздү көп пайдаланат да. Анткени биз айта турган болсок, көйүү жалган көйүү ичин дей турган болсо, бул жалган экен деп ишенбешибиз керек. Мен айтат элем, ошо көйүү жалган деген ошо сөздөрү сага жалгандай угулушу мүмкүн, бирок өзөгү чын деген сөз да. Мисалы, аны сүрөттөп жатат, пил мүнөзү көрүнөт дейт. Бул жалган сөз боюнча. Бирок фразеологизмден алып келсек, түпкү идеясы көйүү чын экени билинет да, баары эле чын. Болгону ошону сүрөттөөсү жалган деп айтылат. Анан бул жерде айтылат, мисалы, бутатын бойдой, мисалы биз айтабыз го, мындай темир бою оюлуп дейт го. Ар бир манасчычы, мисалы Саякбай Карлаев атабыз да темир бою оюлуп дейт да. Мисалы аттын тулпардын туягы киргенде темир бою оюлуп дейт. Анан ошондо мисалы оюлганы ушунча оюлду деп элестетсек, мисалы абстракт ой жүгүртүүдө, логикада. Ал эми Назаркул Аксакалдын айтуусунда бутатын бойдой оюлду депчи. Карабайсызбы, бутатын бойдой кирип кетти деп атпайбы, бутучу. Анан ошондой сүрөттөп жаткан окуялар мындай адамдын мындай акылына сыйбай турган нерселер да. Чындыгында эле ошол ар бир манасчынын өзүндө бири төгүн бири чин билип келген киши жок дейт. Көбү төгүн көбү чин көрүп келген киши жок. Бирок негизгисин баягы айтып атат. Көрүп келген киши жок. Бирок ушуну ук. Бири төгүн болсо бири чин. Андан бери коо бузулуп тоо болду, тоо бузулуп зоо болду. Канча заман, канча доор өтүп атат да. Ошонун баарын айтып, мына момундай болгон деп туруп анан манасты айтып берип атат да. Кээ бирөө түз эле кирип эле баягы жалганды чынга койгулаштырып, башка нерсени көрүп келгенди башкача айткандар толтура да. Биздин манасчылардын бардыгы ошол доорду айтып келип, ушунчасы болду, ушунча нерсе өттү, тоо бузулуп коо болду. Мынанча заман өттү, бирок биз момунтип айтып берели деп туруп элге мынтип салып берип атат да. Бул башкалардын бир талашканга деле эч кандай акыл деле жок болуш керек да. Анткени манасчы баштап берип, момундай болгон. Эми сизге айтайын деп атканы да. Манасты жок кылабыз, манас жомок дей турган болсо, анын көптөгөн далилдери турбайбы? Маселен, манасчылар далилде. Манасчылар айтып жатпайбы? Ал үчүн манасчыларды жок кылыш керек да. Бирок манасчыны жок кылууга эч кимдин акысы жок да. Мисалы, андан тышкары, мисалы биз тарыхтан деле окуй турган болсок, тарыхта да айтылат. Бул манас деген ошол баягы өзүнүн китебинде тарихи инсан ошо манас деген баатыр болбогон, ал өзүнүн элин коргогон депчи. Анан негизи мен айтат элем, бул манас деген бул ар бир баатырга берилген титул да. Башкача айтканда, Моде Шайнүйгө алып барат айрымы. Айрым Барсбек Каганга алып барат, айрымы Алпсолго алып барат. Бирок баары биригип келгенде бир манасты түзүп жатпайбы, баягы пилдин жиликтегендей болупчу. Бири акылдуу, бири каардуу, бири заардуу, бири ак көңүл, бири ишенчек, бири айкөлдүгү бар да. Анан кийин ошол маселен манас ошол ар бир доордун баатыры. Маселен ошо Бердике баатыр дагы бул экинчи манас деп айтсак болот. Анткени Жуңгар Кагандыгын талкалаган 1700-жылдары. Андан тышкары мисалы бул окуясы бирдей да. Мисалы Манаста ошол калмак баскынчыларды чапкандай эле Бердике баатыр да ошо калмак баскынчыларын чапкан жайы бар. Мисалы Берен деген титул эки гана инсанга ыйгарылган. Кайсы Берен? Биринчи Манас Берен, Беренин Манас кабылган деп сүрөттөлөт. Андан кийин Беренин Бердике деп айтылат да. Эки Берен бар. Андан тышкары аялдардын Берени бул канеки. Андан талаш жок. Ууздугу да, акылдуулугу да, баатырлыгы да баардыгы камтылган бул канеки энебизде деп айтат элек. Анткени ошол учурда баягы айтылат эмеспи, баатырлыгын кантип сүрөттөйбүз десе, баягы арстан тиши өтпөгөн, алышса адам ал жетпеген, 40 жоронун кыраны, ак балтанын чубагы деп жатпайбы, Найзакердин ыктысы. Ошол келгенде дейт баягы букаргачы ачай 40 куусүрөн салып алып чуба кеңген букарга кирип барганда эмне болду деп атпайбы? Ошондо кызык тамаша дейт. Ошондо канекей эркекче кийинип барып туруп баягы чубакты ошо аттан тартып алган деп мындай айткан жери бар да. Ошондо Ысмайыл ошондо да баласы өзүнүн баласын өзүнө тукуруп жатканда айтат. Сен абайла эжең ошол келгенде, кыргыздын кыраны келгенде, ошону эрден тартып түшүргөн. Ошол эжеңен абайла жаныңа 60 балбан кошуп ал дейт да. Ошон бул кандай сүрөттө мисалы? Ооба да, мына негизинен дагы бир талаш маселеде талашып жүрүшөт эми. Анан силерден сурайлы, мына оюңар, пикириңер кандай дегендей. Маселен, Курандагы аян аркылуу түшкөн Мухаммед пайгамбарга аян кылып периштелер келип окуп отурушул Куран ар бир айтылган сөздүн баары китепке жазылган да, асмандан келген. Биздин манасчылар дагы аян алат да. Манас дагы аян аркылуу келди да. Анан айтышып калат да, мына биз манасчыларыбыз дагы ушул аян аркылуу айткан биздин манас китебибиз дагы балким ушул бийиктиги бийик деп айтылат.
Бул айырмасы кандай дейм да? Жаңылбашыбыз керек, агай. Мисалы 4 китеп бар, ыйык китептер. Мисалы карап келе турган болсок, Тоорат, Забур, Инжил, анан Куран. Мисалы 4 пайгамбарга түштү. Эмне үчүн сансыз 124 миң пайгамбар келген? Коомду өзгөртөбүз деп. Бир гана Кудайга сыйынууга чакырган, бир гана Аллага. Келе ушуга келгиле деген, бирок китептер барган сайын өткөн сайын бурмаланды. Мисалы жана Манас эпосунда сүрөттөлүп жаткан, андан кийин канча заман, канча доор өттү деп жатпайбы? Мына көл бузулуп сел болду депчи, чөл бузулуп көл болду деп жатпайбы? Анан тоо ко болду дейт, ко зоо болду дейт. Ушундай бир учурлар келип жатпайбы? Анан ошондой болуп башаламандык түшкөндө, баягы нерсе бурмаланганда кайрадан дагы китептер түшүп келди да. Анан ал негизи аны талкуулоо үчүн биз бир адам менен сүйлөшүү үчүн анын да илими болуш керек да, ал теорияданчы. Мисалы бул Куранда мындай эле жазып коюп турго деген сөз туура эмес деп ойлойм да. Анткени информация ар кандай алмашат. Мисалы ушул жерден бузук телефон ойносок, мен айтышым мүмкүн. Мен өзүмдү абдан жакшы сезип жатам десем, жанымдагы айтат, бул абдан жакшы сезип атат, бул абдан жакшы сезип. Мага келгенде башка сөз болуп калат да. Ошол сынду бирөөнүн оюн эмес, мисалы ошондон илим алыш керек. Мен айтышым. Ошо Куранды окуп чыксын биринчи, талашаардын алдын. Куранды окусун, Инжилди окусун, Забурду окусун, Тооратты окусун. Андан кийин гана талаш дискуссия кылсын да. Мисалы, анын илими болбогондон кийин, бирок анын илимди алыш үчүн ал ошол динге кириш керек, мусулман болуш керек. Жок, экөөнүн айырмасы. Ал эми айырмасын айтайын. Аян алып атат, тиги аян менен да. Аян менен дей турган болсок, бул манасчыларда өзөктүү окуя, бир баатырды сүрөттөлүп жатат. Болгон нерсе. Албетте, ал келип жатат. Анан баатыр бул реалдуу объект, ал кайып болуп жатат. Куранда болсо кайып нерсе реалдуу объектке түшүп атат да. Ушул экөөнүн алмаштырбашыбыз керек. Мисалы, Манас кайып болду. Мисалы, Семетей кайып болду. Бешберенин кайыбы деп айтылат, мисалычы. Кайып деген ошо мындай өлүү эмес же тирүү эмес да. Мисалы, кайып болду. Ал эми кайыптан бүткөн деген, мисалы, ошол кайыптан келип реалдуу объектке айланып жатпайбы, мисалы, Куранда. Кайыптан бүткөн жаныбар. Ошол айырмасы ушунда. Анан мен айтат элем, бул Куранда аят ал аян менен келди. Ал эми бул аян болбой, баян болбойт деген. Бул эми ошол инсандарды көрүп, же болбосо ошол улууларды көрүп, андан кийин Манасты түш көрүп, андан кийин айтуусу бул такыр башка нерсе да, экөөнү ажырата билишибиз керек. Анан мисалы түш көрдүм деп анан айта берген туура эмес деп ойлойм. Анткени түш деген мисалы бир нерсени элестетип жатсаң, ошол эле түш кире берет да. Мисалы мен эртең 5 алайын десем, 5 алган түшүмө кирип коюшу мүмкүн да. Мисалы ошол нерсе айтат элем да, мисалы түш көрдүм, анан түшүмдө мүшкүл иш көрдүм, анан ушундай болду депчи. Андай деп ойлойм, негизи ошол. Бул эмне болчу? Бул түшүмдү жоручу деп туруп. Анан мисалы түш деле кирет да, мисалы Жакыптын деле өзүнүн жакшы оюнан улам балалуу болду деп ойлойм да. Анткени жакшы оюнда ошо балалуу болсом деди, анан түшүнө кирди. Тилеп аткан. Анан түшүнө кирди, андан кийин чыгып атат, мисалы. Аян деген ал эки башка нерсе деп айтат элем. Жеке менин пикиримде. Сиздин бул түш көрүп баян көрдү дегенде, ким айтканда психологиялык кабыл, адамдын психологиялык кабалы да. Сөзсүз түрдө манасчыларды деле изилесек, алар баягы бала кезинен алар элдик өзекти чыгармачылыктын таасиринде чоңоюшкан. Сөзсүз түрдө балалык жагынан анын атасы айтабы, энеси айтабы, же чоң атасы айтабы, сөзсүз түрдө баягы кыштын узун түндөрүндө, жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө сөзсүз түрдө ата энеси жомок айтып, элдик өзекти чыгармаларды күйгөн, сүйгөн, секет байырлар сиңирип бала кез. Баланын дээринен ал канчалык деңгээлде сиңирди. Аны айтып берүү баягы жүрөгүн кыттыгылайт, ал дээринде бар талант. Ошону кайра айткысы келет. Ишкыбыздынып ошону элге жайылтканга. Же болбосо башка аткаруучуларды көрүп эле, мына Уркаш атабыз ошо Саякбайдан таасир алып атпайбы? Саякбай менен биринчи жолуккандан кийин анын жашоосундагы ошол манасчылык, манас айтуу өнөрү башталды деп берилет да. Анан бала ошону эңсейт. Мен да ушинтип эл алдына чыгып ушундай айтсам, мен да ушу топтолгон элдин арасында мага дагы баягы колдоо көрсөтүшсө деп эңсейт. Анан сөзсүз түрдө ал түшүндө баягы кимди көрөт? Манасты көрөт да, баягы илимий, психологиялык жактан алганда. Анан эми ар бир манасчынын өзүнүн түш көрүп деле чындыгында баягы ал эми баягы касиет дейбиз. Чындыгында Кудайым, Алла Таалам берген касиеттир. Түш көрүп эртеси эле манасчы болуп кеткен. Бирок мына Сагынбай атабыздын вариантында Сагынбай атабыз эми Кыргызстандан башка жакка чыккан эмес да. Ташкентке баргандыр, бирок
тетиги керик деген жаныбар деп атат. Тетиги эле башка жактагы жерлердин аттарын айтып атат. Бул каяктан? Бул нерсени мен айтат элем. Бул жерде манасчы бул билимдүү адам да. Ал киши. Ал географияны билген, ал медицинаны билген. Андан тышкары ооздон оозго угулуп келген, илгертен көрүп келген, ал көрбөсө анын устазы көрүп келген, анын устаты көрүп келген, анын агайы көрүп келген, анын чоң ата чоң энеси көрүп келген. Ошол нерсени айткан. Баягы керик деген жаныбар, керик билди жеген динозаврду деле айтып атпайбы, мисалы сүрөттөпчү, мисалы. Керик билди жейт экен депчи. Мисалы ошондой нерселерди эле ал жомок уламадан уккан сөз да, учук ири жок да ал нерсенинчи. Мисалы көбү жалган көбү чын деп атпайбы. Эми буну айтып жаткан мезгилде ошол биринен бири угуп ооздон оозго келе жаткан сөз да. Уламадан уккан сөз, улуулардан жуккан сөз деп. Албетте. Мисалы сиз мага бир нерсе айтсаңыз, мен аны көрбөсөм, сиз Америка же болбосо Европаны көрүп келдиңиз же Ташкентти көрүп келдиңиз. Анан сиз айтасыз да Ташкентте ушундай нерсе бар экен депчи. Анан мен сизге ишенип ал нерсени айта турган болсом, ой, Аманбек бул Ташкентти көрбөсө Ташкентти көргөндөй айтып атпайбы деп. Анан Саякбай атабыз да мисалы айтып атпайбы, таласты көрсө мен башкача сүрөйт дейт элем депчи. Ошо өзү көргөндө балким керикти өзү көргөндө башкача сүрөт дейт эле. Анын кан тамырынан бери. Таласты көрбөй. Кийин көргөн. Ошо мисалы ал балким ошол керикти көрө турган, керик билди көрсө, балким ошонун терисинен бери, тырмагынан бери, анын кан тамырынан бери сүрөт дейт беле. Аны бир Кудай билет. Ал уккан сөзү керик деген жаныбар бар экен, анын ушундай экен, ал коёт экен деген сөздү угуп калды. Бирок ошол нерсени өзү өөрчүттү да. Өзгөртүп өзүнүн өнөрүнө, деңгээлине жараша, сүрөттөөгө жараша. Мисалы чыгыш поэзиясы менен тааныш болгондор, башка поэзиялар менен тааныш болгондор баары бир уккан да, ооз эки чыгармачылыкты баары бир уккан. Ошол жерден өзүнүн элестөөлөрүн кайрадан берип атат да, бизге ошол жаныбар жөнүндө, ошол окуя жөнүндө кайрадан берип атат. Жакшы, анан жана айтып кеттиңиз, ошо Уркаш абабыздын уулу Канат агабыз дагы ошол Саякбай Каралаевдин вариантында айтылган. Ошону кандай, качан чыгат эми? Буюрса мойнубуздагы иш. Ал ошо Канат Уркашевдин айтуусунда мен аракеттендим дейт да, ага бир аябай мындай угуп мындай улам токтотуп кайра жазууга аракеттендим, бирок колуман келбей койду. Эми ал кишинин иши башка, иши башка. Колго ала турган иш. Мен да ушуну жетекчиликке сунуштапкан Илимдер академиясына ушуну кайрадан иштеп, кайрадан терип, ушундай кылып тема кылып беришибиз керек го, кайрадан элге жарыялап. Орозбаковдун варианты Уркаш Мамбеталиевдин айтуусунда деп. Буюрса карала турат. Жакшы, мынакей ушул Уркаш абабыздын билбеген киши жок. Кыргызстанда канча деген айылдарды аралап, ошол совет мезгилинде бүт Кыргыздын бардык жерине барды. Калган жок болуш керек, Уркаш абабыз барбаган жер. Уркаш абанын үнүн укпаган киши жок болуш керек. Азырда бизди көрүп аткандар болсо, эстеп балким кайран Уркаш деп эстеп аткан чыгар. Негизи бул кишинин ошол таланты, өнөрү, манасчылыгы дагы, акындыгы дагы экөө тең, бири-биринен айырмаланбаган бийиктиги менен анан талантка ушунчалык бирөтөлө чирелишип калгандыгы, бул өзү дагы айтчу экен да. Кап атаңдын көрүп, мен ушул көзүм филармонияда өтсө арманым жок дечи экен да. Бул ошого ошончалык өзүнө ишенген киши кийин ошол филармонияда отуруп көзөтүп атпайбы? Анан ушул жерде тура айтасыз абай. Бул жерде Уркаш агайдын дагы башкалардан өзгөчөлүгү ошол учурда мындай элди ойлогон инсан экен да. Ал өзүм үчүн дептир. Мен элге инвестиция салайын дептир да. Өзүм эмес дейт экен. Мен элге кылайын деген экен да. Бир тамга болсо да, бир сөз болсо да эл уксун деп элди кыдырып айткан адам болгон экен ал инсанчы. Анан мисалы айтып жатышпайбы? Мисалы азыркы учурда мотивация берген айрым тренингтерге катыша турган болсок, айтышат да, сен өзүңө инвестиция кыл. Эгер сенен бирөө жардам сураса, сен бере турган эмең эмесиң, сен милдеттүү эмессиң депчи. Мисалы бул ал батышка ылайыктуу нерсе. Мисалы Европага, Америкага ылайыктуу нерсе. Ал эми бул чыгыштагы илим, бул такыр башка. Чыгыш менен батыш эки башка эл. Мисалы илим алардан келбейт. Илим, адеп алардан келбейт. Илим, адеп, маданият баардыгы мына бизден келет да. Мисалы
чыгыштан. Анткени күн да чыгыштан чыгып батышка батат. Анан алар келип алып бизге мындай акыл үйрөтө турган болсо, анан алардын кылганын биз кыла турган болсок тура эмес деп ойлойт элем да. Анткени мисалы азыркы учурда элдин баары эгоист болду. Мисалы ошону өзүмө инвестиция алам депчи, мисалы өзүмө депчи, элге кылган эч ким жок. Ошон үчүн мындай өнүгүү, өлкөнүн өнүгүүсүнө дагы бир тоскоолдук болорбу деп ойлойм да. Анан мисалы тарыхка эле карайлычы, тарыхка карай турган болсок, мисалы бул эң биринчи акылдуулар мисалы Махмуд Кашкари. Мисалы чыгыштан чыккан. Ошол эле Жусуп Баласагын, анын китебин азыр батыштагы мен деген философтор али чечмелей албайт. Кайра окуса, бир окуса башка окуя, бир окуса башка окуя деп жатпайбы? Мисалы мындай акыл, мындай тереңдик, мындай кенендик кайдан? Бул чыгыштан чыгып жатпайбы? Мисалы илим, маданияттын чордону чыгышта болуп жатпайбы? Мисалы ошол эле доордо 1700-жылдары эки-экиден согушуп, эки-экиден кырылышып жатса, мейли андан мурдасын карайлы, 1200-жылдары. Мисалы Европада эки мейли кагышкандыр, ал эми ичиндеги ички маданиятын карай турган болсок, эмне болду эле? Коому эмне болду эле? Кече Европада баардыгы мындай керек болсо канализация жок эмес беле? Анан алар эми бизге акыл үйрөтүп жатышат. Кыргыз болсо ошондой эле үнөмдүү, ошондой эле сарамжал, ошондой эле мындай таза калп болгон экен да. Мисалы кыргыз ошондо, мисалы кече эле айтып жатпайсызбы? Сериал көрүп жатып, ошол жерде унутуп койгон депчи, мисалы. Ал урдап жатканын байкаган эмес депчи. Ал жүрөгү таза болгон да, анткени ал урдайт деп ойлогон эмес. Керек болсо менин чоң атам дагы айтат, биз үйдүн эшигин мен деле көрүп калдым. Мындай жыгач эле сайып койчу да. Бул эмне десе, чоң атам муну ачып кирип кетет десем, жок кирбейт дечи. Көрсө ошондой элде мындай ыйман деген бар экен да, ыйман деп бизде маданият бизде бар экен да көрсөчү. Үйдө киши жок экен дейт да, кете берет экен көрсөчү. Анан мисалы азыркы учурда тескерисинче биз ошо батыштан эми туура эмес нерсе алып жатабыз да. Мисалы алар өзүнө туура, Америкада ошол туура, мисалы Европада ошол туура, Францияда ошол туура. Бирок Кыргызда ал менталитет, ал такыр башка. Эки эле нерсе, өзүбүздүн физиологиясынан карасак деле анын бою узун, биздин боюбуз өтө узун эмес. Алардын географиялык алкабы башка, биздин географиялык алкабыбыз башка. Мезолит, неолит дооруна кайрылсак деле, алар мисалы үйүр болуп жашаганда да башкача болгон да, мисалычы, ал элдер. Мисалы ошол учурда азиаттар, мисалы сактар, хундар кандай маданиятка жетишкен. Мисалы эки нерсени ажырата билишибиз керек да. Анан алар деле минтип атпайбы, биз деле минтебиз деген туура эмес деп ойлойм. Анткени кыргыз илгери эле цивилизацияга жетишкен. Кыргыз улуу эл болгон. Кыргызды кече эле мына 2000дей маданият кызматкери Арабия жергесине барып келди. Ошол жерде айтпады, биздин кийимдерге ушунчалык таң калып, биздин калпагыбыз, биздин ошол кийген чепкенибиз, кыргыздын кийимдери боз үйүн көрүп таң калып, ошондуктан азыр дагы бекер сөз чыккан жок да, дүйнөнү кыргыз сактап калат деп. Балким биз бири-бирибизге баягы бут тоскоолдук кылбай, кенендикти, баягы байыркы аталардай тереңдикти билсек, анда кыргыз чын эле акылман эл экенин көрсөтүп, башкаларга үлгү болчу. Биз башкаларды туурап кетпей, ошол өзүбүздүн түпкү өзөк, жана Манаста өзөгү бар дегендей, ошол сактасак. Мисалы бизде бөлүнүүдөн улам бул нерсе ишке ашпай келе жатат деп ойлойм. Анткени мисалы бөлүнүүгө эмне себеп? Бөлүнүүгө себеп мисалы ошол түндүк түштүк маселеси себеп, чыгыш батыш маселеси себеп, саясий үгүттөгү багыттар себеп деп ойлойм. Андан тышкары бул алдын дагы бир себеби, бул дин маселеси себеп болуп жатпайбы? Мисалы бири теңирчи, бири мусулман болуп, андан кийин эки жаат болуп согушуп. Мен айтат элем, бул кыргыз биригиш үчүн түндүк түштүк маселесинен дагы мурда, чыгыш батыш маселесинен мурда дагы ошо динди туура калыптасак жакшы болмок. Мисалы биз деген кыргызды сактайбыз, биз кыргыз болобуз деп жатат бир тарап. Бир тарап болсо Манас мусулман болгон деп ал жагынан карап жатат. Бирок негизи экөө тең эки жакка ажырап жатпай, экөөнү эмнеге бириктирсек болбойт? Салттуу динди алып келели мисалы. Мисалы калпагыңды ки, албетте. Калпагыңды ки, өзүңдүн ишиңди кыл, өзүңдүн салт санаңды кыл. Бирок ошол эле учурда динди да карма. Бирок ошондо салттуу дин туура болот да. Мисалы Калыгул Олуян айтканы келип жатпайбы? Ошол учурда салттуу дин ошол учурда туура болгон экен, көрсөчү. Ошол доордо кылган иш туура болгон экен. Мисалы айтканы өз сары көзгөк орус деген чыгат деген экен. Узун чөптү оруп чыгат, кыска чөптү коруп чыгат деп. Анын баары келип жатпайбы? Ошол доор мисалы айтылган нерсенин баары келип жатпайбы азыркы учурдачы? Тескерисинче. Эркек намызын жоготуп, аял уятын качырып алды да. Маселен азыркы учурда көчөдөн мисалы көрө турган болсоң, аялдар тастаңдап башкача жүрүшөт. Мисалы кыйкырганда эркекке кыйкырышат, мисалычы. Мисалы эркекке кыйкырмак түгүл алдын кези өткөн эмес да. Алдын кези өтмөк түгүл кийимин тебелеген эмес да. Мына бунун баарын айтып берсек, мисалы бул биз өтө эле майдаланып кетебиз.
Биз ушул нерсени тарбияга, тартипке киргизишибиз керек деп айтат Мына элем. биздин ошол Сагынбай атабыз өзү намаз окуган. Албетте. Анан кайра Манаста айтып атат. Биз ошол жолдо эле ошол нерсе менен биз алардын айтканын эле жолго эле коюш керек, алардын айтканын талашып тартышып отуруп эле ажырымдатып атпайбыз. Туура айтасыз. Ошол бир нерседе жол менен кетишибиз керек. Болбосо биз ажыратып отурсак, Манасты дагы канча миң нерсеге бөлүп таштайбыз. Албетте. Динди дагы канча нерсеге бөлүп Манастыбызды жоготуп алышыбыз да мүмкүн. Ошол улуу элдин урпактары азыркы күндө эмне болду деген суроого жооп берип көрө турган болсок, ошол улуу элдин урпактары азыркы күндө мисалы айыл укмуш дейбиз да, мисалы кала укмуш, кала тим эле кара түтүн каптап калды, көрөк катын айынан бири базарда бири жертөлөдү, а башкасы ачык асман алдында өз тирилигин кылышкансыйт. Эми кала башчысы дагы бир мыйзам чыгарыптыр, анын окуу системасын бузуптур депчи. Мисалы кала өлүп калды, айыл сонун дейт да. Бирок айылга бара турган болсок, айылдын маселеси да, айылдын көйгөйү да турмушта өтө начарлап кеткен. Мисалы эркектер, мисалы көчөдөн башка эле айылдан келе турган болсо, бекер постоонуп, мындай арак ичпеген аксакал жок. Азыркы учурда же карт ойнобогон аксакал карыяларыбыз жок деп айтсак болот да. Мисалы ошол башка бир айылдан келе турган болсо, коңшу эле айылданчы келсе айтат да, сен кимди тааныйсың, анан кандайсың деп эттөө эле мындай сөзгө жыгып алуу, эттөө эле мындай мыскылдап күлүү, ошол максатта болуп калган да. Эмне үчүн мисалы аны мыскылдаш керек, аны күлүш керек? Эмне үчүн улуу элдин урпактары мурдагыдай доорду сүрө албайт? Анткени ошол учурда азыркы тарбия, тартип, такыр башка нерсе болуп жатпайбы? Өзгөрүп кетти. Эми чындыгында мына ушул нерсенин баары көйгөй айланып келип эмнеге кетип атабыз? Биз ошол нерсени түз деп ушул Уркаш абалар айткан Манас менен биз түз жолго чыксак, кийинки урпактарды дагы ошого тарбияласак деген ниет менен айтылып атат да. Манас менен баланы тарбиялоо абдан сонун да. Эң сонун. Эми биздин да мына талашып тартышып отуруп, талашкан нерсе кызыктуу көрүнөт эмеспи? Баягы убакытты дагы бат өткөрүп, андыктан биз бул жерде талашкан жокпуз деп ойлойм. Биз бул жерден ой коштук деп ойлойм да. Ой кошуп, талаштан тактык жаралат деген мен кошулбайм. Талаштан чыр ырбайт. Жараны тырмаган сайын ал канайт. Мен айтат элем, бул жерден бири-бирибизге ой коштук деп. Сиз айтып жатасыз, ушундай экен деп, мен мындай экен деп айтып жатам. Ушул жерден бир жакшы бир дискуссия аралашып келип туруп, аралашып туруп, бириктирип туруп ой алып чыгышыбыз керек. Ошол ой менен баягы биздин телекөрөрмандар, балким бизде отурган амандай жигиттер көрүп, ушундай турбайбы деп бир ыкка, бир жолго келиш керек. Ошон үчүн мына жыйынтык тоочу сөз да, эми сизге берелик, убактыбыз келип калыптыр. Жыйынтыгында эмне деп айтам, биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз элине ушундай Манасты даңазалай турган. Чындыгында мына мен деле шаарда мектепте иштеп жүрүп, ичиңен толгоносуң да, ичиңен толгоносуң. Манасты билбеген, анын кыргыз элине кошкон, кыргызды кандай кылып журт кылып, кандай кылып баягы курама кылып журт кылдым, кулалы таптап куш кылдым дейт го. Ошол идеологияны түшүнө албаган балдарды тарбияланып жатканына мен чындыгында өкүнөм. Ошондуктан ар бир кыргыздын милдети, ар бир мына ананга окшогон манасчынын милдети элге жайылтуу. Сөзсүз түрдө элге жайылтып, ошонун духунда тарбиялоо келе жаткан моунду. Ошондуктан ар бир көрүүчүгө айтып кетерим, Манасты китеп окугандан тажабаңыздар. Манасты кайрадан окуңуздар. Ошону менен сиздер өздөрүңүздөрдүн келечек муундарга, балдарыңыздарга, небере чөбөрөлөрүңүздөргө баягы тарбия бер, туура тарбия бересиздер. Туура тарбиянын жолу да бул. Азыркы учурда чоң аталар, чоң апалар неберелерге жомок айтпай калды. Жомок айткан чоң ата, чоң апаны көрбөйсүң. Бала келип эле дийни телефонду чукулайт. Жомок уккан баланы көрбөйсүң. Ошондуктан мына Уркаштын китебин алып окуп берсеңиздер, бул эң сонун тарбия болот да. Келечекте кыргызды тарбиялай турган, патриот жигиттерди, кыздарды тарбиялай турган. Рахмат. Кыскача айтып кете турган болсок, маселен, ошол от жаккан кыргыз свет жакты, ат минген кыргыз унаа минди. Эми ошол жомок уккан кыргыз эмне болду? Жомок уккан кыргыз азыркы учурда интернет карап калды да. Мисалы ошонун жоюу максатында, мисалы ошого эле, мисалы мен электрондук форматта кыргыз тарыхында биринчи жолу Кел окуйбуз долбоорун республикалык алкакта чыгардык да. Мисалы шаардык мектептер арасында, андан кийин биз ошону республикалык алкакта региондорду өнүктүрүү максатында жана ошондой эле аймактарды өнүктүрүү жана санатташтыруу жылына карата электрондук форматта китеп окууну уюштурдук. Мындан ары да ошол бул долбоорду уюштурабыз деп ишенем. Андан тышкары бардык көрөрмандарга, бардык жарандарга, бардык кыргыздын бардык атуулуна мен айта кетчү өзүмдүн оюм.
өзүмдүн кеңешим бул ар бир кыргыз болуш үчүн өзүнүн баянын, өзүнүн жомогун билиш керек. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай келип, ой кошуп, алдыга келечекке дагы талай жакшы нерселерди айтып беришиңиздерге биз дагы кошулабыз. Бар болуңуздар демекчибиз. Алдыдагы сиздерге окууларга ийгилик, чыгармачылык ийгилик, дайыма ушул Манасты бийикке алып көтөрүп чыга бериңиздер демекчибиз. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.